Депутат Жамалдинов Садыр Жапаровдун иши боюнча сотторго кайрылды. Жогорку кеңештин депутаты Зиядин Жамалдинов сотторго камакта отурган саясатчы Садыр Жапаровдун ишин калыс кароого чакырды. Ал бүгүн 5-сентябрда парламенттин жалпы жыйынында сүйлөп жатып, Жапаровго 2014-жылдагы мунапысты колдонуп, жаза мөөнөтүн кыскартуу боюнча жактоочуларынын өтүнүчүн соттор канааттандырбаганын сындады. Жапаровдун адвокаты сотторго мунапыс колдонуу боюнча кайрылса, аны 2 инстанция тең жокко чыгарды. Бул мунапыс баарын эле колдонулуп, эмне үчүн Садыр Жапаровго келгенде эле колдонулбай калат? Мен сотторго кайрылам. Силер мыйзамдуулукту, адилеттүүлүктү карагыла. Соттор жогорку кеңешке шайланганы келгенде баары тең мыйзам чегинде иштейбиз деп жооп беришет. Сот болуп алгандан кийин мыйзамга карабай өзүлөрү билгенин кылып жатышат, деди Жамалдинов. 2019-жылдын башынан тартып иштей баштаган жаңы кодекстер боюнча Жапаров соттолгон берене өзгөчө оордон оор кылмыштарга алмашкан. Бул 2014-жылдын 27 январында чыккан мунапыс жөнүндөгү мыйзамга туура келет. Буга байланыштуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматы Ала Мүдүн райондук сотуна Жапаровго мунапыс колдонууну сунуш кылган. Ала Мүдүн райондук соту бул сунушту 16-июлда карап, Жапаровдун мунапыска байланыштуу жаза мөөнөтүн кыскарта турган 6 айлык мөөнөт өтүп кетти деген негизде арызды кабыл алган эмес. 19-августта Чүй областтык соту Жапаровдун адвокаттарынын апелляциялык арызын карап, райондук соттун токтомун күчүндө калтырган. Кумтөр маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктары менен белгилүү болгон Садыр Жапаров 2013-жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык көлдүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде 2017-жылдын мартында камакка алынган. 2018-жылы июнь айында 11 жыл 6 айга кесилген. Чоң муштумдар чет өлкөдөн дагы изделүүдө. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын тергөө кызматынын башчысы Нурлан Утемисов Жал Кичи районунда 2 кишини мыкаачылык менен сабагандарга Кыргызстандан тышкары Орусияда, Казакстанда жана башка чет мамлекеттерде да издөө жарыяланганын билдирди. Бул тууралуу ал бүгүн 5-сентябрда шаардык милицияда жабыр тарткандардын жакындары менен жолугушкан учурда айтты. Ленин райондук соту издөөдө жүргөндөрдү камакка алуу зарыл деген бөгөт чарасын аныктаган. Бүгүн токмоктолгон адамдардын жакындары жогорку кеңештин алдына нааразычылык акциясына чыгып, шектүүлөрдү тезирээк кармап, аларды кое берген милиция кызматкерлерине чара көрүү тууралуу талаптарды коюшту. Буга чейин 2 эркек кишинин катуу сабалганы тартылган видео социалдык тармактарга тарап, катуу талкуу жаралган. Тасмада таяк жеген адамдар катуу соккудан эсин жоготконуна карабай, аларды белгисиз адамдар башка тепкилеп, жанчып жатканын көрүүгө болот. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы кийин окуя 28-августта Ахунбаев менен Курчатов көчөлөрүнүн кесилишинде болгонун, мушташка катышкан 34 жана 20 жаштагы Жаныбек Бапышев менен Калысбек Сейитбеков изделип жатканын кабарлаган. Сузакта мугалим менен окуучу суу талаша кетип, ортодо жаңжал чыкты. Жалал Абад областынын Сузак районуна караштуу Ленин айылында суу талашып кетип, мугалим менен окуучунун ортосунда чыр чыкты. Бул тууралуу областтык милициядан билдиришти. Маалыматка ылайык, окуя 24-августтан 25-августка караган түнү болгон. Окуя огород сугарган сууну талашуудан келип чыккан. Түнкүсүн кошуналар кезектешип, огороддорун суугарышчу экен. Ошол күнү мугалим менен окуучу суу талаша кетишип, ал жаңжалга айланат. Мындан улам 18 жаштагы жаран мугалимди кетмен менен чаап жиберет. Ал ооруканага жеткирилип, эртеси арыз менен милиция кызматкерлерине кайрылган. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине бейбаштык беренеси менен катталып, тийиштүү экспертизалар дайындалды. Учурда тергөө иштери жүрүүдө деп билдирет басма сөз кызматынан. Ал эми 18 жаштагы жаран дагы ооруканада жатканын милициядан кошумчалашты. Батукаевди абакта мыйзамсыз бошотуу боюнча тергөө иштери аяктады. Крим Төбөл Азиз Батукаевди абакта мыйзамсыз бошотуу боюнча тергөө иштери аяктады. Бул тууралуу жактоочу Сергей Слесарев Говорит ТВга билдирди. Анын айтымында тергөөчүлөр расмий түрдө тергөөнүн аяктаганын жарыялады. 27 томдон турган кылмыш ишинин материалдары менен Алмазбек Атамбаев толук таанышып бүткөндөн соң иш сотко өткөрүлүп берилет. Мыйзам боюнча кылмыш ишинин материалдары менен таанышып чыгуу үчүн убакыт чектелбеши керек. Бирок биз берилген убакыттын ичинде карап
сурап чыгып, ага тийиштүү иш кагаздарын даярдайбыз. Иш менен таанышкандан соң прокурорго, андан кийин сотко өткөрүлүп берилет, деди жактоочу Сергей Слесарев. Ал эми бул иш туурасында ИИМ расмий маалымат таратып, Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу тергөө аяктаганын жана бул иштин алкагында айып тагылган шектүүлөргө материалдар таанышууга берилгени айтылган. Маалымат кылайык, жакынкы мезгилде бул иштин материалдары башкы прокуратурага, андан ары сотко берилет. Карамушкина. Тергөөчүлөр телефонумду тартып алышты. Тергөөчүлөр депутат Ирина Карамушкинанын телефонун тартып алышты. Бул тууралуу депутат Фейсбуктагы өздүк баракчасына жазды. Протоколго мен телефонду алуу менен алар депутаттын статусун бузушту деп жаздым. Анткени өлкөнүн мыйзам чыгаруу органынын өкүлүмүн. Мага шайлоочулар, журналисттер жана балдарым чалат. Сотко арызданыңыз дешти. Күлкү келтирерлик. Бүгүн сотко ким ишенет, деп жазды депутат. Эске салсак, Ирина Карамушкина 7 августта Алмазбек Атамбаевдин үйүндө кишилерди барымтага алганга катыштыгы бар деп шектелип, соттун чечими менен ал үй камагына чыгарылган. Мелис Мырзахматов жогорку сотко кайрылат. Ош шаарынын мурдагы мэри Мелис Мырзахматовдун жактоочулары жогорку сотко кайрылуу даярдап жатышат. Бул тууралуу депутат Искендер Гайыпкулов Вести KG сайтына билдирди. Биз тууган катары сүйлөшүп турабыз, эч кандай жаңылык деле жок. Мырзахматовдун Кыргызстанга келүүсүн мыйзам чегинде чечиш керек. Азыркы учурда бул маселенин үстүндө жактоочулар иштеп жатышат. Ал саясий куугунтукка кабылып, өлкөдөн чыгып кеткен. Райондук сот жактоочунун уруксаты жок эле чечим чыгарган. Ош областык соту аны сырттан камакка алуу боюнча чечим чыгарган. Мамлекеттик жактоочуну чакырышып 1 саатта өкүм чыгарып коюшкан, деп билдирди депутат. Эскерте кетсек, Мелис Мырзахматовдун иши кайра каралып чыгышы керек деген Атамекендин лидери Өмүрбек Текебаев дагы айтып чыккан. Абылгазиев кызматта калыштын амалын таптыбы? Кыргызстан күздө саясий күрөш жанданып, сентябрь айында өкмөт курамы менен кызматтан кетет деген божомолдор айтылып келген. Өкмөт курамы менен эмес эле бир-бирден министрлер кызматынан кете башташты. Өкмөт мүчөлөрүнүн бириндеп кызматтан кетиши премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиевдин өз ордунда калышынын айламалы болушу мүмкүн. Премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиев президент менен жогорку кеңештин алдына мына жакшы иштебеген министрлерди кызматтан кетирдим. Ордуна өтө мыкты кызматкерлер келишти. Өкмөт курамынын жарымынан көбү жаңыланып калды. Эми дагы бир жолу мыктыларга кошуп, мага да мүмкүнчүлүк бериңиздер деп алаксытуунун айламалын кылып жаткан учуру болушу мүмкүн. Момбеков Турдакун Усубалиевдин туугандарынын 2 таарынычын айтты. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелдин Момбеков белгилүү мамлекеттик ишмер Турдакун Усубалиевдин 100 жылдыгын белгилөө, анын атын түбөлүккө калтыруу боюнча көрүлүп жаткан даярдыктар ойдогудай болбой жатканын парламенттин жалпы жыйынында айтып чыкты. Эл өкүлүнүн пикиринде 100 жылдык мааракени уюштуруу иштерин өкмөт башчы Мухамбеткалый Абылгазиев орун басарына өткөрүп берип койгону жосунсуз жорук. Кечээ мен Кочкордон келген Турдакуновдун туугандарын, жердештерин кабыл алдым. Ачык эле айтайын, алар азыркы аткаруу бийлигин ишине нааразы экен. Эмнеге? Ириде көрүнүктүү инсаныбыздын атын түбөлүккө калтыруу максатында 100 жылдык мааракени уюштурууну өкмөт башчы өзү жетектебей, орун басарына өткөрүп койгонуна капа болуп жатышат. Мамлекеттик макамдагы ишти өкмөт башчы өзү аткарсын да. Бул биринчи таарыныч, экинчи таарынычы мэрия эски аянтка Усубалиевдин атын беребиз деп жатыптыр. Ушул уят эмеспи? Жаңы аянтты салган кишиге эски аянттын атын берген бул эскилик эмес, кемчилик да, деди ал. Момбеков коңшу мамлекеттерде мамлекеттик белгилүү ишмерлердин атын тарыхта калтыруу боюнча аракеттер мыкты болуп жатканын айтты. Ал эми биз 25 жыл партиянын жетекчиси болгон кишиге өкмөттүн үйүнүн алдындагы парковканын атын берип жатабыз да. Мамлекеттик мартабалуу кишиге кыла турчу мамилеби? Туугандары 1-май районунун атын берсе жакшы болмок деп жатат. Бербесе бербей эле койсун дейт. Артык кылабыз деп тыртык кылбайлы, деди Момбеков. Быйыл 4-февралда президент Сооронбай Жээнбеков белгилүү мамлекеттик ишмер Турдакун Усубалиевдин 100 жылдыгын белгилөө боюнча жарлыкка кол койгон болчу.
1 жылдан ашык жыйынга келбеген Кыргызстан фракциясынын депутат Насыр Мусаев мандатын тапшырды. Борбордук шайлоо комиссиясы Супер КЖ порталына билдиргендей, Насыр Мусаевдин мандатын тапшыруу боюнча арызы эртең 6 сентябрда БШКда каралат. Кыргызстан партиясынын тизмеси боюнча анын ордуна Бектен Сыдыгалиев келет. Ал мурда УКМКнын төрагасынын биринчи орун басары болуп иштеген. Былтыр 18 апрелде Насыр Мусаев жогорку кеңештин жыйынында ант берген. Ал депутат Жыргалбек Калмаматовдун ордуна келген. Ант берүүгө мүмкүнчүлүгү чектелгендердин арабасы менен келген. Кыргызстанда 3 жылда 220 мектеп салынды. 2016 жылдан 2019 жылга чейин өлкө аймагында 220 жалпы билим берүүчү мектеп жана 16 бала бакча курулуп, дагы 34 мектепте капиталдык оңдоо иштери жүргүзүлдү. Бул тууралуу өкмөт аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү кабарлады. Мунун ичинде мектептердин 68-и 2016 жылы, 46-сы 2017 жылы, 68-и 2018 жылы, 38-и быйыл салынган. Капиталдык салым беренеси боюнча каржыланган объектилердин тизмесине ылайык быйыл 2 миллиард 133 миллион сом бөлүү каралган. 1 сентябрга карата 14 мектептин курулушу аяктаган. Дагы 27 мектеп жыл аягына чейин курулуп бүтмөкчү. Өкмөт жарандык активисттерге жаңы мектеп куруш үчүн каражат топтоо боюнча демилгеси үчүн ыраазычылык билдирип, Нарын областынын Кеңеш айылында орто мектеп куруу маселесин өзү чечерин кабарлады. Аткаруу бийлиги бул орто мектептин курулушу боюнча долбоордук сметалык иш кагаздары даяр экендигин жана 2020 жылдын планына киргизилгенин да кошумчалады. Социалдык тармактарда Кеңеш айылындагы контейнерде билим алып жаткан окуучулар боюнча сүрөт бир нече күндөн бери талкууланып жатат. Активисттер атайын эсеп ачып, ал жерге мектептин жаңы имаратын курууга акча чогулта баштаган. Алмаз Эргияшев: Дерес-Сай айылынын эйли 14 чакырымдан суу ташып ичишет. Бүгүн эртең менен жогорку кеңеште эл өкүлдөрү ар кандай маселелерди айтышты. Депутат Алмаз Эргияшев президентибиз Жыйынбеков таза сууга катуу көңүл болгон болчу. Аксы районунда Дерес-Сай айылы бар. Ал жер чөл болгондуктан 14 чакырымдан суу ташып ичишет. Дерес-Сай айылындагы таза сууга 58 миллион сом каралып, азыр токтоп турат. Мындай көрүнүш улана берсе 50 жылда да бүтпөйт. Чек арада жайгашкандыктан айыл статусу да жок. Статус алып берген таза суу менен камсыз кылганга жардам берсеңиз, деди.